алга Кыргызстан деген бир үн бирдем менен дал ушул биздин футболчу кыздарыбызды дагы колдоого алууга даярбыз. Ал эми бүгүнкү мына старттык курамдар менен тааныштыра турган болсок, анда Наталья Гайворонская дарбазада, андан ары 5-чи Кенжебүй Рысбек кызы, 7-чи Айдан Оторбаева, 10-чу Бактыгүл Токтоболотова, 11-чи Айжан Боронбекова команданын капитаны. Бул беттеште сөз түрдө ийгиликти Ирина Дорофееванын соккусу бардыгын чечип коюш ыктымал дегенче гол. Эсеп 1-0 ардактуу мекендештер. Ирина Дорофеева Бали Азамат өтө ишеничтүү соккуну жолдоду жана бул чечим жыйынтыгында оң болду дагы. Айдана Оторбаева чыгарды, Боронбекова сокку жана жыйынтыгы Сайора Саидова. 4 беттеш өткөрдү, 4 беттеште 31 гол өткөрүп алдыкпы. Менимче бул өтө рекорддук көрсөтмө болуш керек. Дегиче алыскы бурчтуу көздөй дагы бир сокку Айжан Боронбековадан орун алды жана дал ушул жерде алды. Сезим Кубанычбекова кандай оюнду көрсөтөт жана чеберчилигин күчөтүүсү абзел. Дегиче дагы бир сокку жыйынтыгы Саулятова. Бул ирет ал үстү менен мына жер менен эмес, бийикте. Айдана Оторбаева Айжан Боронбековага сокку жана Өзбекстанда дагы ошол бүгүнкү беттеште мүмкүнчүлүк бар. Аскарова жана Аскарова азыр болсо андай соккуну жолдого мүмкүн болбосо дагы пасы жана автогол. Ай Айтурган Аскарова жетишпей турган ачык көрүнүп. Ирина Дорофеева жолдогон сокку. Дорофеева караңыздар, мына топту төшмөн кабыл алды, токтотту, сокку жолдоду жана ал чабуулду улантууга болот. Дорофееванын пасы жана гол. Эсеп 2-1. Кымбат Өмүрбекова эмес, бул 9-номурдагы Назик Күмүшбек кызы. Ардактуу мекендештер, Назик Күмүшбек кызы азыр дарбазачы Сайора Саидованын колунан чыккан топту мынтип дарбазага жолдоп жетишти. Эң негизгиси керектүү учурда, керектүү жерде болуп калган Назик Күмүшбек кызы бул топту мынтип дарбазага жолдоду дагы эсепти 2-1 айлантты. Кубанычтабыз. Чындыгында азыр Кыргызстан оюнчулары кайрадан алдыга чыкты эсеп жагынан. Ушул ыргактуу, ушул оюнду менимче бул биринчи таймдын акырына чейин, анан экинчи таймда дагы көрсөтөт деп ишенгибиз келет. Караңыздар, кыздарыбыздын кубанычында чек жок. Кенжебүй Рысбек кызы жолдон сокку жана Гайворонская. Караңыздарчы кандай мына керемет түрдө кызынын пасы. Дорофеева албетте топту мына сакташ керек экенин жакшы билет Дорофеева. Андыктан мына Сезим Кубанычбекованы кандай артта калтырганын көрдүңүздөр. Кубанычбекова сокку жолдоду, андан ары Сайора Саидова чыйынтыгына голго алып чыкты. Караңыздар, өтө керемет пас. Кайрадан өзүнө деле узатып койсо болмок. Бирок Сезим Күмүшбек кызы адыңыздар. Күмүшбек кызы Тара Кенжебүй Рысбек кызы болуп. Жакшы пас, сокку жана кайрадан Сайора Саидова ийгиликтүү болуп чыкты. Бирок Кенжебүй Рысбек кызы азыр мына эң бир мыкты. Дорофеева жана анын кубат сокусу. Бул ирет Кенжебүй Рысбек кызы гана алыскы бурчта ким бар эле гол жаңсону көрсөтүп койду. Ал эми алыскы бурчта эч ким жок. Тоон өткөрүүгө дагы ашат, эч кандай эреже бузуу жок. Айдан Оторбаева Кенжебүйгө жана дагы бир гол. Бали эсеп 3-1. Бул ирет Айдана Оторбаева өзүнүн эсебине гол жазып олтурат. Салып көрөбүз, эң негизгиси Айдана Оторбаевна керектүү жерде топку бой таштап дагы шамдагайлыкты көрсөттү. Эми Тажикстандын алыскы бурчу ачык экенин байкады жана Боронбекова. Ой, кандай кооптуу, кубаттуу сокку болчу. Ушул жерде Кевленко көрсөтмөсүн берди. Биз болсо оң канат ачык экенин байкаганбыз жана дал ошол жакка
Узатылган сокку, жыйынтыгы дагы бир сокку. Бул ирет Сайора Саидова топту колго алды дагы. Андан ары токто болот. Оторбаевага жакшы пас. Жана мынтип Айжан Боронбекова бул топту дарбазада деп элестетти болушу керек. Караңыздар кандай жакшы жүрүш жана мынтип чимирилтип орун алат. Азыр Мадина Фазилова жолдогон соккудан кийин өзүнүн сөзүн айттым. Сөзүн Кубанычбекованын бутуна тийген экен. Ушул жерде Айжан Боронбекова жекеме-жеке сокку жолдойбу жок. Эң соңку көз ирмемде Сайора Саидованын мына буту топко тийип калды. Боронбекова болсо алгач бардык оюнчулардын артта калды. Анда бул жерде эң соңку Сайора Саидованы жазгырып өттүр. Андан кийин Токто Болотова чыгарган узун пас. Айжан Боронбекова дагы бир сокку жолдонот жана бул ирет Тажикстан оюнчулары өзүнүн дарбазасына автогол киргизе ала жазлады. Айдан Оторбаева керемет пас. Оторбаева өзү жана кубаттуу сокку. Айжан Боронбекованын алдында Айдана деп кыйкырып мына топту сураганын элдин баары. Оторбаева мына ачылды турнирдин бүгүнкү оюнунда. Боронбекованын пасы жана гол. Эсеп 4-1. Мына сага бүгүн Айдана Оторбаева дубль жасады жана ал өзү баштаган чабуулду соңунда өзү жыйынтыктап дагы олтурат. Кубанычтабыз. Эсеп 4-1. Караңыздар кандай мыкты жүрүш, кандай мыкты жыйынтыктуу жана Кыргызстандын улуттук курама командасы жалпыңыздарды дал ушундай чоң бир дербидеги жеңишибиз менен куттуктаймын. Кайрадан эфирлер аркылуу амандашканга чейин деп коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Амандашканга чейин бар болуңуздар.